Senin deneң миң куполду укмуштуудай бир имаратка окшош. Ар бир куполдун таштары бири-бирине тыгыз кыналып, тирөөсүз төбөгө туруусулган. А сенин денең болсо, бул имараттан миң эсе таң каларлык жаратылган. Анткени дене деген имаратыңдын таштары сыяктанган клеткалар менен атомдорун өтө кылдаттуу түрдө токтоосуз жаңланууда. Укмуштуу рух, кетирөк жана рухий ички сезимдер мындай турсун, денеңдин ар бир мүчөсү имараттын кополдуу бөлмөсүнө окшош. Ал эми атомдор болсо, ошол кополдогу таштар сымал бири-бири менен толук тең салмактуулукта жана бири-бирине жардамдашкандай айкалышып турушат. Көз менен тил сыяктуу таң каларлык дене мүчөлөр кудуреттүү Аллахтын укмуштай мужизасы экенин көрсөтүп жатышат. Эгерде бул атомдор аалам устасынын буйругуна баш ийген кызматчылар болушпаса, анда ар бир атом бир эле учурда ал денедеги бардык атомдорго толук башкаруучу, ар бир атомго толук баш ийүүчү болушу керек. Ар бир атом башка атомдордун окшошу, башкаруучулук жагынан тескериси болушу кажет. Анан Аллахка гана тиешелүү көптөгөн сыпаттардын ээси, булагы болуп, жана өтө чектелүү болуу менен бирге өтө чексиз касиетке да ээ болушу зарыл. Вахиде Ахад, Аллахтын гана жаралган макулугу боло алган бир санатты, жандыкты, ошол сансыз атомдордун жасоосу ачык эле сандыраак нерсе. А түгүл, мунун бир эмес, 100 эсе сандыраак экенин кымынчалык акылы бар адам да түшүнөт.